дорогие друзья. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Менин атым Анна Кириленко. Мен климаттын өзгөрүшүнө жаштардын туруктуулугу долбоору же Жашыл климат деген долбоордун координатору болом. Мен бүгүн сиздер менен ушундай жолугуп, ушул маалыматтык кеченин алкагында сиздер менен сүйлөшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз бүгүн ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча сүйлөшөбүз. Ушул тема бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп жатат. Ошол үчүн биз бүгүн маалыматтык кече өткөрүп жатабыз. Ушул мамлекеттик орган Кыргыз патент менен чогуу өткөрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ушул биздин долбоор Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашырылууда. Бул эл аралык жана улуттук бейөкмөт уюмдардын командасы тарабынан ишке ашырылууда. Норвегиянын жаратылышты коргоо коому, Россия Федерациясынын бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фонду, биомикологиялык кыймалы жана ГЛИБ бейөкмөт уюму. Долбоордун жалпы максаты бул жаштардын потенциалын чыңдоо жана климаттын өзгөрүшүн башкарууда маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуу, туруктуулук жана туруктуу өнүктүрүү максаттарына жетишүүгө салым кошуу болуп эсептелет. Биздин долбоор 3 негизги компоненттерден турат. Биринчиси бул жаштар жана аялдар климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча кызыктар тараптардын пикир алмашуусуна, активдүү катышуусуна биз аракет жасап, аларды көбүрөөк ушул жаатка тартабыз. Экинчиси бул туруктуу өнүгүү үчүн климаттын өзгөрүүсү чөйрөсүндө окутуу жана билим берүү жана инструменттерди жана технологияларды колдонуу менен билим берүү системасына киргизүү. Ал эми үчүнчүсү бул показать, каким образом алты тандалган айылдык жааматтарда жергиликтүү көп тараптуу өнөктөштүк менен түзүлгөн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдөгү тажрыйбаларды изилдейбиз. Бүгүн биз абдан көп ушул климатты өзгөрүү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул бир гана Кыргызстан үчүн маанилүү эмес, бул дүйнөнүн бардыгы үчүн абдан маанилүү маселе. Сиздер буга чейин дагы Париж келишими жөнүндө уксаңыздар керек. Бул Париж келишиминин эң алгачкы максаты бул ушул температуранын, климаттын өзгөрүүсү менен температурасынын өсүүсүн 1,5-2 градус темпинде кармап турууга аракеттенүү келишимдин эң алгачкы максаты. Бул сиздерге эң азы болушу мүмкүн, бирок ушул 1,5-2 градус деле абдан көп биздин жер планетасына өзүнүн бир зыяндарын алып келиши мүмкүн жана чоң залакаттарды алып келиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз ушул климаттын туруктуулугун кармоо абдан маанилүү. Бир гана дүйнө жүзүнө эмес, ошонун арасында биздин ушул Борбор Азиясына маанилүү. Мисалы, биз ошол эгерде климаттын өзгөрүүсү тезирээк өтүп кетсе, биз ошол эле өзүбүздүн өңгүлөрүбүздү жоготушубуз мүмкүн. Ошондуктан атайын улуттук деңгээлде аныкталган атайын салымдар аныкталган. Ошол Кыргызстандагы ошол дүйнө жүзүнүн башка өлкөлөрүндө эле Париж келишимине өзүнүн милдеттенмелерин, келишимин аткаруу боюнча өзүнүн милдеттенмелерин аткарган, милдеттенмелерин алган. Ошондуктан ал атайын ошол климаттын ажырымын, өзгөрүүсүнүн ажырымын жоюу үчүн дагы ушундай милдеттенмелер алынган. Эң биринчиси бул, эң маанилүүсү бул улуттук Кыргызстанда деңгээлде аныкталган салымдардын арасында бул парник газдардын бөлүнүп чыгышы боюнча дагы митигация же болбосо ошол процессти жумшартуу болуп эсептелинет. Алардын арасында бул атайын ошол
биздин жаратылыш экосистемаларды сактоо алар бир гана жөн эле болуу эмес, ал эми ошол эле кайра алар жакшы климатты жаратып чыгаруу боюнча эң маанилүү нерселер. Булардын арасына энергетика да кирет, таштандылар, өнөр жай, токой жана башка жерлерди пайдаланууда дагы ушул митигацияны жүргүзүү. Ал эми кандай кайсыл чөйрөлөрдө биз адаптация болушубуз керек климаттын өзгөрүшүнө. Бул энергетика, ден соолук Продовольствие. Водные ресурстары, токой жана биологиялык ар түрдүүлүк жана өзгөчө кырдаалдар же болбосо өзгөчө кырдаалдар менен күрөшүүдө. Эмнеге мен сиздерге бүгүн ушул Париждик келишим жөнүндө жана биздин улуттук деңгээлде аныкталган салымдар жөнүндө сиздерге айтып жатам. Себеби бул келишимдердин максатын климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүүнө жаштардын кошкон салымын көрүнүктүү кылбаса, бул биздин максаттарга эч кандай жете албайбыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө ошол жаштардын активдүү катышып, ошол биздин климаттын өзгөрүүгө күрөшүүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Ошол биздин долбоордун дагы милдеттеринин, максаттарынын бири бул ушул климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүүдө жаштардын салымын көрүнүктүү кылуу. Ошол биздин международном уровне. Возможно, ошол климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүүдө дагы ошол жаштардын салымын кошуу менен ошол биздин аракеттердин бардыгын көргөзүү, дүйнө жүзүнө жайылтуу, ошол улуттук деңгээлде жайылтуу. Ошол июнда ошол эл аралык конференция, климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүү боюнча атайын эл аралык конференция өтөт. Ошол конференцияга сиздер дагы ошол катышууңуздар мүмкүн. Ошондуктан биз сиздердин баарыңыздарды өзүңүздөрдүн ошол сиздер климаттын өзгөрүүсү менен өзүңүздөрдүн күрөшүүңүздөрдө кандай иш чараларды аткарып жатасыздар, өзүңүздөрдүн тажрыйбаларыңыздар менен биз менен бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Ошол үчүн биз сиздерди атайын бир анкетаны толтуруп жөнөтүп коюңуздарды суранабыз. Сиздер барыңыздар кээ бир майда чүйдө иштериңиздерди андай деле маанилүү деп эсептешиңиздер мүмкүн, бирок андай эмес. Ошондой майда кадамдардан дагы биздин ошол климаттын туруктуу сактоосуна алып келе турган жакшы натыйжаларга жетишүүбүз мүмкүн экени эске алып, сөзсүз түрдө аны унутпашыңыздар керек. Балким сиздер бир энергиянын эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча атайын бир иш чараларды, аракеттерди көргөндүрсүздөр. Мисалы ошол эле үйлөрүңүздөрдү же болбосо окуу жайларды жылытууда дагы атайын ушундай жергиликтүү өндүрүшчүлөргө дагы кам көрүүнү же болбосо ошол энергияны үнөмдөө жолдорун колдонгон болгон учурлар болушу мүмкүн. Ошолор жөнүндө дагы айтып бериңиздер. Же болбосо ошол эгерде сиздер ошол таштандыларды көлөмүн азайтуу боюнча атайын күнүмдүк жашооңуздарда иш аракеттерди кылсаңыздар, эгерде сиздер жергиликтүү өндүрүшчүлөргө артыкчылыктарды берип алардын продукцияларын алсаңыздар, ар дайым сатып алсаңыздар, кайра жаралуучу энергия булактарын орнотсоңуздар өзүңүздөрдүн күнүмдүк жашооңуздарда, үйүңүздөргө же башка имараттарга, жөнөкөй эле ошол көчөлөрдө велосипеддер менен же троллейбустар менен жүрсөңүздөр, ошол транспортторду колдонсоңуздар, ошол жашылдандырууга абдан көп көңүл бурсаңыздар, бак-дарактарды отургузсаңыздар, таза күйүүчү отундарга басым жасасаңыздар, ошол жөнүндө дагы сөзсүз түрдө айтып кетүүңүздөрдү суранабыз.
биз кандай нерселерди өзүбүз чогуу жасап келсек болот, биз эмнени чогуу кылсак болот. Ошол уюмдардын деңгээлинде биз энергиянын эффективдүүлүгүн жогорулатсак болот. Ал ошондой эле таштандылардын көлөмүн азайтсак болот. Мисалы, сиздер ошол өзүңүздөрдүн уюмуңуздардын ишмердүүлүгүнүн алкагында атайын ушундай таштандылардын көлөмүн азайтуу боюнча иш аракеттерди кылсаңыздар, же болбосо кайра жаралуучу энергия булактарын орнотсоңуздар, же болбосо башка эле ошол биз иштеткен нерселерди кайра пайдалануу боюнча жолдорду тапсаңыздар, жашылдандыруу, ресурстарды үнөмдөө, кошеринг күндөрүн оюштурсаңыздар, маалымат менен бөлүшсөңүздөр. Мисалы, бул слайдда атайын ошол биз Greenpeace'тин тажрыйбасын сиздерге көрсөтүп жатабыз. Алар колдонулган эле буюмдарды кайра башынан аларга жаңы жашоо берип, кайра колдонууга киргизишет. Ушундай нерселерди дагы сиздер эгерде колдонсоңуздар, атайын ушундай үнөмдөө жолдорундагы экологиялык ушундай чечимдерди кабыл алган болсоңуздар, ал эми ушул жөнүндө дагы сөзсүз түрдө бизге жазып жөнөтүп жиберсеңиздер болот. Мисалы, бул жерде ушул Жалал Абад шаарындагы лицейдин базасында тамчылатып сугаруу боюнча атайын көрсөтмөлүү зоналардын мисалдарын дагы сиздерге көрсөтүп жатабыз. Биз бул ошол эле андан кийин ошол талаанын коргоочу бак-дарактар тилкелерин калыбына келтирүү. Сиздер ошол бак-дарактарды отургузуу атайын ушундай иш-чараларда ошол президент буга чейин Жашыл Мурас компаниясындагы жарлап келген. Ошол сиздер ошондой бак-дарактарды отургузуу же болбосо жашылдандыруу иш-чараларында дагы катышсаңыздар, ошол жөнүндө дагы сөзсүз түрдө жазып кетсеңиздер дагы болот. Ал эми ошолордун арасында эле атайын ошондой чакан микрозаповедниктерди дагы сиздер ошол коруктарды дагы ошол чакан коруктарды ачсаңыздар, же болбосо башка дагы ушундай бир сиздер ар кандай чечимдерди колдонуп келсеңиздер, же болбосо ошондой жергиликтүү жааматтар деңгээлинде дагы ушундай жайыттарды калыбына келтирүү, же болбосо экосистеманын абалын жана өзүңүздүн алсыздыгыңызды баалаганды үйрөнгөн бир иш-чараларды же башкаларды үйрөтүү боюнча иш-чараларды өткөрүп келсеңиздер, ошолор жөнүндө дагы сөзсүз түрдө айтып кетүүңүздөрдү суранам. Ал эми бул жерде Ысык көлдөгү чычырканактарды сактоо жана калыбына келтирүү боюнча дагы абдан маанилүү мисалдарды дагы айта кетейин деген. Булардын арасында бул Григорьевка айылындагы тикенексиз чычырканак өстүрүү үчүн энергиянын кайра жаралуучу булактарында дагы ушул күнөсканаларды куруу жана дары чөптөрдү өстүрүү аркылуу Ысык көл облусунда дары өсүмдүктөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого дагы алып келет. Бул дагы ошол биздин көлдүн тазалыгын биз ошол эле чычырканактарды сактоо эмес, жана башка ошол жээктерди тазалоо боюнча, ошол эле таштандылар менен таштандыларды азайтуу боюнча дагы атайын иш аракеттерди жасап келсеңиз, бул жөнүндө дагы атайын айтып келсеңиздер болот. Ошонун арасында бул символикалык, мүмкүн сиздер бир символикалык акцияларды кылгансыздар. Ошолордун мисалдарын дагы келтирип, ошолор жөнүндө дагы айта кетсеңиздер болот. Булардын бардыгы дагы атайын ушундай маанилүү бир чечим кабыл алууга таасир этүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзө турган иш-чаралар. Ошондуктан булардын бардыгы абдан маанилүү. Сиздердин баарыңыздар ушул анкеталарды толтуруп, эгер сиздер ушул жаштар уюмунун же демилгелүү топтун өкүлү болсоңуздар, айлана чөйрөнү коргоо жана климатты сактап калуу үчүн бир нерсе жасаган болсоңуз жана анын республикалык деңгээлде эске алынышын кааласаңыздар, сөзсүз түрдө ушул сиз кылган иш-чаралардын натыйжалары менен биз менен бөлүшүп, ушул биз буга чейин айтып кеткен формаларды, анкеталарды
формаларды толтуруп ушул өзүңүздөрдүн иш аракеттериңиздер жөнүндө дагы айтып кетсеңиздер, толтуруп бизге берсеңиздер сөзсүз абдан жакшы болот. Биздин бүгүнкү коллегаларыбыз Жашыл Муун демилгесинин командасынын мүчөлөрү сөзсүз түрдө сиздерге ар түрдүү анкеталарды берет. Эгерде сиздер ушул сиздердин буга чейин жасап келген иш аракеттериңиз жана сиздердин сунуштарыңыздар ушул улуттук деңгээлде эске алынышын кааласаңыздар, сөзсүз түрдө сиздер ушул өзүңүздөрдүн тажрыйбаларыңыздар менен бөлүшүп кетүүңүздөрдү абдан суранабыз. Анан Жашыл климат долбоорунун изилдөөсүнө катышып, биз менен ар дайым ошол биздин Telegram, Instagram жана башка социалдык уюлдуктардагы биздин баракчаларыбызга катталып, биз менен байланышта болуп туруңуздарды суранам. Сиздерди урматым менен, Анна.